Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Капыр Мадаминов агайыбыздын жетекчиге жеке талап китебинен номер 10 сабак мыкты жетекчиликтин 70 сыры деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. 59 өнүгүүнүн жалпы концепциясын иштеп чыгып, ага жетүүнү этап бөлүмдөргө бөл. Жооптууларды дайында. 60 кызматчыларга техникалык жана чыгармачылык тапшырмаларды даярдап бөлүштүр. Бул тапшырманы аткаруунун инструкциясын, жол жобосун берүү. Өзү жана жардамчылары аркылуу бул тапшырмалардын сапаттуу жана өз учурунда аткарылышына көзөмөлдөө, анализдөө жана баа берүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу жетекчилер. Кызматчылардын эң мыкты иштегендеринин эмгегин баалап, сыйлап, аларга мотивация берүү зарыл. 61 ишмердүүлүктүн стратегиялык планын түзүп, прогноздоо. 62 өз учурунда системдүү түрдө мекеме, уюмдун, ишкананын социалдык, моралдык, психологиялык, экономикалык, чарбалык абалын анализде. 63 алсыз начар жактарын таап түзөт, керектүү жакшы жактарын өстүр. Талапты, базарды, керектөөчүлөрдүн табитин жогорудагы органдардын баалоо критерийлерин анализдөө. Ошондой эле көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, күтүлүүчү талаптарындагы анализдөө зарыл. 64 мекеме, уюмдун документациясын талапка ылайык туура, сапаттуу жүргүз. Жогорку органдарга отчетторду өз учурунда кемчиликсиз берип тур. 65 ишмердүүлүктүн укуктук ченемдик тараптарын санитардык, гигиеналык, техникалык коопсуздук эрежелердин аткарылышын сакта. 66 ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун оптималдаштыр. 67 бөлүм бөлүкчөлөрдүн тармактардын өз ара кызматташуусу, байланышын уюштуруп координациялоо. 68 келишим сүйлөшүүлөрдү так аткарыңыз. Партнерлорду туура, сапаттуу тандаңыз. 69 бардык ишти тармактык кесипкөй адистер, жетекчилер, экономист, юристтер, методисттер, IT тармагында иштеген адистер жана башкалар менен байланышта кеңешип иштеңиз. 70 дүйнөлүк атамекендик илим билимдүүлөрдөн алдыңкы тажрыйба жаңылыктарын жана башкаларын чыгармачылык менен үйрөнүп, аны ишке киргизип пайдалана билиңиз. Мыкты жетекчиликтин 70 сыры деген эң чоң темабыз ушуну менен жыйынтыкталды. Урматтуу угармандар, жетекчилер, өзүңүздөр дагы бул китепти колго алып барактап окуп чыгыңыздар. Жетекчи адилеттүүлүктөн тайган күнү кызматыңдан тайганыңдын башталышы. Анткени адилеттүүлүк бул Кудайдын касиети деген сөз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.